Без направления вообще ешкім де қаралбайды. Мындайда аке, если температура болса... Мындай араздашуулар балдарды кабыл алуу бөлүмүндө көрүнүш адатка айланган. Адистердин айтымында район шаарлардан келүүчү бейтаптар алгач жергиликтүү дарыгерлерге кайрылуусу шарт. Эгер оорулууну дарылоо шарттары жок болгон учурда гана алар атайын жолдомонун негизинде областтык ооруканага жолдомо менен келиши керек. Анан жаңжал болот, баягында болот, ошон үчүн карап кое беребиз. Чындап, азырда эле карап атабыз. Анан балдардын температурасы бийик болсо, оор болсо, дем алышы кыйын болсо, сөзсүз түрдө биринчи очередь экстренерге туруп карайбыз. А бирок балдары түнү жарымда бир эле жолу температура чыккан, жөтөлүү деле анча эмес, сразу келишет да. Анан неме семейный врачка барыш жок. Семейный врачка барбайсыңар десек, ал жакта врачтарды жанагындай жаман сөздөр менен айтып эме алышат. Учурда сасык тумоо, пневмония, ич өткөк оорулары менен алпурушкан жаш балдардын саны арбын. Дарыгерлер жетишпей калган учурда кошумча адистерди тартууда каралган. Биз айла жогон ординаторлорду тартып, ординаторлорду жардам берели деп биздин врачтар менен кошо биздин ординаторлор иштеп атат. Ординаторлор булардын окуун бүтүп келгендер. 1 жыл, 2 жыл практика өткөн, уже почти уже даяр врачтар. Просто алардын опыту жок, билими жакшы эле ошолор жардам берип бизге иштеп атышат. Ымыркайлар бөлүмү 43 орунга ылайыкташкан, бирок оору күчөгөн учурда кошумча орундуктар да кошулган. Азыркы тапта 104 бейтап бар болсо, аларды башка бөлмөлөргө которуп дарылап жатабыз дешет мындагылар. Азыркы мезгилде бизде 43 койкага бизде 104 оору балдар бар. Койканы биз ар отделениеден алып туруп, ошол жерге биз дополнительный дагы койка коюп, ошол жерге оорулар жаткызып, биз лечение кылып атабыз. Учурда аба булганып жугуштуу оорулар күчөп турган учурда тояштарга алып барбай, балдарды үйдө кароо менен ар кандай дарттан оолак болууга негиз бар экендигин дарыгерлер эскертишет. Барчынай Жанзакова, Буркан Матов, Жалал Абад шаары.